Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Туугандар, бүгүн 28 август 2025 жыл мен сиздерге Мады тарапта жайгашкан барыңыздар эле билген Жаңы Будалык айылынан 5-көчөсүнөн сатыла турган жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Беш кошкон эл үйлөр бул жакта өтө көп, өзүнчө эле бир өнүккөн айылдардан бири. Анан бул жерде таза суу бар. Эч кандай жерди казып, каналдан тартып отурбайсыздар. Таза суу бул жерге келген. Көчөнүн боюнан баш булактын таза суусунун трубасы өткөрүлгөн. Суу свет боюнча маселе жер албайт. Прожекторлор орнотулган, беш кошкон эл, шаарга 20-25 мүнөттүк жол. Мадыга жакын дегендей. Эми жүрүңүздөр, сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн, анан жер участок жөнүндө шашылбай кеңири маалымат берейин. Мен турган жер, туугандар, бул Мады тарапта жайгашкан Жаңы Будалык айылында турам. Жаңы Будалык айылына сиздер Чагыр 9-километр Мады тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Кааласаңыздар мына Учкун, Жоош айылы тараптан жүрүп келсеңиздер болот. Кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Жаңы Будалык айылына киресиздер. Бул жер кире бериши каналдан өтүп, сиздер солго бурулуп, түз жүрүп оң тарапта 5-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз жайгашкан. Бул жакта мына аркасы дагы бар экен. Боюнда жер участок сатка чыгып атат. 6 соток. 5-көчө. Көчөлөрү кенен, шагыл. Колдон келишинче маалымат берем. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. 6 соток. Кызыл китеп бар. Ошондо 6 соток болгондо көчө тарабы 20 болот, ичкериге 30 болот. Теп-тегиз квадратный сон жер экен. Анан туугандар, фундаменти дагы бар. Азыр фундаментине чыгып дагы көргөзүп берем, бардыгын шашылбай туруңуздар. Так, биринчи коммуникация боюнча айтайлы. Бул жерде таза суу бар. Көчөнүн боюнан баш булактын таза суусунун трубасы өткөрүлгөн. Свет бар. Прожекторлор орнотулган. Беш кошкон эл. Үйлөрдүн саны көп. Мына бир айланып көргөзүп коеюн, көрүп атасыздарбы? Үйлөр көп, туугандар. Кызыл китептүү, госак бүт бардыгы бар, туугандар. Адашпасам 10 күн мурун ушул жерден пустой 6 соток жер тартып кеттилем. Тез эле сатылып кетти, эртеси эле эс чалды, өчүрүп кой, рахмат депчи. Азыр ошонун досу ушул жерин сатка коет деди. Акча керек болгонуна байланыштуучу. Ошол эле себептен сатка коет деди. Акча керек болгон үчүнчү. А так документ боюнча бул жерде маселе жаралган эмес. Эч кандай ой ала берсеңиздер болот. Бардыгы жакшы. Фундаменти бар дедим го. Мына жак чоң зал экен. Мына жактагы прихожка деп коелу, коридор. Анан мына жакта детский комната и взрослый комната. Эми карап көрөсүздөр, каалагандай кылып өзүңүздөр бөлүштүрүп аласыздар. А так фундаменти мындай илгери салынган окшойт, бир жок дегенде бир 3-4 жыл болду окшойт менимче. Жакшы эле болуп турат. Көчкөн сынган жерлер деле жок. Апалавкаларды коюп, кайра баштан жашынакай кылып салууласыздар, кааласаңыздар оңдоп түздөп. Эми карап көрөсүздөр. Ал жагына килгишпейбиз. Өзүңүздөр чөнтөгүңүздөргө карап иштеп бересиздер. Кыскасы фундаменти бар. Көрдүңүздөр, высотасы деле жакшы экен. Эмне маалымат берейин, туугандар, айтыңыздарчы. 6 соток болгондо ошо көчө тарабы 20 и ичкериге 30. Бул жак мына кошунаңыздар үй салып атат. Ал кошунаңыздар ушул фундаменти бар жер сатка чыгып атат, туугандар. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бар тарапка жиберип койсоңуздар болот, алар дагы кирип көрүшсүн. Көрдүңүздөрбү? Анан бул жака бир аз эле чыксаңыздар, ал жагы Кызыл Тал деген айылда. Ал жакта мектеп, садик, маршруттук каттамы бар 161 деген. Мечити бар, туугандар. Бирок бул айылда деле мечит бар. Просто ошо мектеп менен садиктер пока түшө элек да. Маршруткасы деле пока жок. Ошо Кызыл Тал, ошол Жаңы Будалыкты аралап өтөт. Чыгып шаардын бурч-бурчтарына маршрутка менен барып турсаңыздар болот. Эми азыр ар бир үйдө эле машина болуп калды. Заман өнүгүп атат дегендей. Эми баасын айтайын. 6 соток кызыл китеп бар. Тегиз 20-га 30 плюс фундаменти дагы бар экен. 2 миллионго бааланды, и кеми бар. Бул жерде эси деле азыр өзү айтып күлдү. Мактанып, же жөндөн эле рекламага 2,5 миң сом берип, мындай зериккени менен тартып чыгарып аткан жерим жок дейт. 2 миллион сомго баалады, бирок содулашуу жолу бар. Чалып 1,8ге, 1,700,000ге, калсаңыздар 1,900,000ге сурап, өзүңүздөрдүн оюңуздарды айтып, сөзгө татасыздар. Сата турган ой бар, содулашуу жолу бар.
содулашасыздар. Эсин номери экранда жазылуу. 2 миллион деп тура бербейт, мындай айтканда эсиде элечи түшүрүп берет да. Ал жагы өзүңүздөрдөн. Жылуу жумшак жакшы сүйлөсө любой адам мындай ийилет. Жылуу сүйлөсө жылан ийинен чыгат деп коет го. Ошондой. Шаарга дагы жакын. Главный суу бар. Крант. Свет бар, прожекторлор орнотулган, үй көп, 5 кошкон эл. Мадыга жакын, Ош шаарына деле жакын, 25 мүнөт ашып кетсе жарым саатта жетип барасыздар. Маршруткасы бар.